Assalamu алейкум достор, барыңыздарга Пенсильвания штатынан чоң жалынды салам. Биз Бостонго бардык, Бостонго жүктү тыштап, андан ары Мейн деген штатка барсак, жакшы жүк чыгып калды. $5200 Колорадо штатына. Сүйүнүп барсам, cancel болуп калды. Cancel деген бул жүктү бербей калышты. Диспетчерим шак этип 5 мүнөттө башка жүк тапты дагы. Чикагоны көздөй кетип баратам. Азыр эс алуучу жерден токтоп, сиздерге чакан бир видео тартып коеюн деп чечтим достор. Анткени көп мекендештер менден сурап калат. Байке Америкага барсак, спринтер айдасак болобу деп. Кадимки эле Мерседес спринтерлери бул жакта бар, жүк ташышат. Мен 2015 жылы жөнөкөй жеңил машинасынын правасын алгандан кийин ошондой бир компания тапкам. Ошол компанияга барсам, абдан койгон орус жигит ачыптыр. 3-4 спринтери бар экен, мага көрсөттү. Кычыраган спринтерлер экен. Анан ичин көрсөтүп, тышын көрсөтүп, сүйлөштүк. Анан праваң барбы деди, права бар дедим. Анан бирок сурабай калыптыр, качан алдың деп. Анан жумушка киресиңби деп бардык нерсени түшүндүрүп берип, Американы кыдырып айдайсың, бир жума мен сени үйрөтүп келем, андан кийин өзүң айдайсың, көп деле палет батпайт, болгону 4 палет болот. Бирок абдан кымбат жүктөрдү ташыйбыз. Мен сага $1000 зарплата берем жума сайын. Айына $4000 төлөп берем. Чогуу иштешели деп мен да сүйүнүп, спринтер менен Американы кыдырам десем, аягында сурап калды, сен праваны качан алдың эле, мурда машина айдадың беле, опыт барбы дегенде, 2015 жылдары опыт керек болчу. Трак айдаш үчүн, ар кандай жумуштарга кириш үчүн. Көп сурашчу, азыр көп сурабайт. Азыр трак айдачылары, водительдер жетишпейт. Ана мен 2 жума болду право алганыма десем, кечирип кой, мен анда опыты жок, экспириенс деп коет, ошондой ала албайм деди. Анан офисине 2-3 күн подряд бардым. Байкеси мен алып койчу деп, аябай сонун жигиткен. Жок, мен ала албайм, кичине опыт болгондо алмакмын, кийинчерээк кел деп калды. Абдан жакшы жумуш. Кийин Америкага келип калсаңар, жеңил машинанын правасын алгандан кийин ошондой компаниялар көп. Спринтер айдасаңыздар болот. Мерседес деген Американы полностью кыдырасыңар, бизге окшогон узун трак айдабайсыздар, паркинг кенен болот, жүктү бат аласыздар, бат жеткизесиздер. Анан комфортта, жуп-жумшак. Бирок анын спальниги жок болчу, мага айткан, кайсы штатка барсаң, мен жатам дегенде, мага чалып койсоң, мен бир гостиница таап берем, жакыныраак. Ошол жака барып жатасың, бир $60-70-80 гостиницага ар дайым кечинде жатып турасың деген. Ошентип кирбей калгам, анан кийин тракка кирип кетип, спринтерге иштебей калдык достор. Ошон үчүн көптөгөн мекендештердин суроосуна жооп бердим болуш керек. Бул жака келсеңиздер, спринтер айдасаңыздар болот достор.